Бүгүн биз эмне үчүн биз чакырдык сиздерди, урматтуу журналисттер? Сиздер аркылуу биз дыйкандарга кайрылайын деп атабыз. Дыйкандар кайрылайын деп атабыз. Мына сиздер жакшы билесиңер, урматтуу биздин президентибиз азыр айыл чарба багытына көп жумуштарды, көп акча каражаттарды жардам берип атат. Ошонун негизинде биз каналдарды куруп атабыз, суу сактагычтарды куруп атабыз, бетонный полотнону төшөп атабыз. Жана көп жумуштарды, ирригациялык инфраструктураны аябай жакшыртуу маселелери абдан көп жумуш аракеттер болуп атат. Мелиоративдик мындай абалды биз ушул жерлерди жакшыртайын деген ой менен иштеп атабыз. Бирок биздин акыркы гидрометтин маалыматы боюнча, мисалына биз Чүйдө турабыз. Чүйдө былтыркы караганда 85-90% эле былтыркы жаан-чачынга маалымат берип атат. Бул деген 100%га жетпей атабыз. Бул деген 15% бизден жаан-чачын азыраак болуп калышы мүмкүн, кардын азыраак болуп калышы мүмкүн деген мына маалыматтар берип атат. Ошон үчүн бул мына бүгүнкү техниканы биз алып келгенибиз, ошол ар бир айыл өкмөттө, ар бир райондо ушундай техника болуш керек. Бул техника өзү негизи мурда колдонуп жүргөн, бирок акыркы 30 жылда дейбиз, 25 жылда бул техниканы колдонбой калган. Бул мына орусча айтканда бул шелерез. Сиздер жакшы билесиңер, ар жылы биздин дыйкан жерди айдайт, 20-25 сантиметр айдагандан кийин жерди тоңгорот, андан кийин будайын себет же башка бирөөнү себет, дагы ар дайыма техника кирет. Комбайны кирет, трактору кирет, жана башка техника кирет. Ал таптаганда 20 сантиметрден кийин пласт болуп калат. Пласт деген эмне? Бул пласт деген бир мындай жердин бетону деп коебуз. Жердин бетону. Жерди бетону болгондон кийин ал жака, нар жака суу эч кандай өтпөйт, өтпөйт. Жана биздин өсүмдүктөрдүн тамыры дагы өтпөйт. Ошон үчүн 20 сантиметр айдагандан кийин жерибиз тез кургап эле нымы жок болуп кетет да. Ошон үчүн мына бул шелерезди, мына азыр бул шелерез 70 сантиметр киреби? Мына 70 сантиметр. Эгерде 20 сантиметр мурда айдап жүргөн жерлер болсо, 25-20 сантиметр. Азыр 70 сантиметр кирет дагы, 50 сантиметр чуңкурга кирет дагы, ошо пластты бузат. Пласт бузгандан кийин мына азыр жаткан кар, жаткан ным, ошол не деп коебуз, шелге деп коебузбу, арыкча деп коебузбу, ошол жерге ным топтолот, кардын суусу, жамгырдын суусу түшөт дагы, мына ошол жерде анан кийин ным топтолот. Бул эмнени берет, урматтуу дыйкандар? Бул кийин сиз мына бул аркасынан рыхлитель менен кетип калат. Кийин сиз сепкенде, үрөндү сепкенде, сиздердин үрөөнүңөрдүн тамыры терең кирип кетет. Терең киргенден кийин ал жерде нымды тартат. Ным тарткандан кийин анын үрөөнүн тамыры күчтүү болот. Күчтүү болгондо анан кийин анын үрөөнү түшүмдүүлүгү дагы жогорулайт да. Ошон үчүн бул техниканы абдан мындай жакшылап көңүл буруп коюш керек дагы сиздер аркылуу. Сиздер дагы ушу соцсеть аркылуу, теле аркылуу ар бир районго биз ушундай тапшырма коюп атабыз. Азыр Ыстык көл областында алышты. Ушундай окшогон техниканы Ош Жалал Абадта дагы алып атышат, Таласта дагы алышат. Мына ушундай ар бир райондо ушундай техника алып, бүгүндөн баштап ушу ишти баштап атабыз. Анткени азыр анча-мынча азыр жерибиз тоң. Ошо азыр ишти жакшы кылса болот деген ойдобуз. Мына азыр ушуну көрсөтөбүз азыр ишти. Дагы кошумча бар болсо, механик бар, кошумча дагы эмнеси артыкчылыгы бар. Же баарын айтып койдум же. Баарын айтып койдуңуз, анан бул жагы сиз айтып аткандай өсүмдүк өсүп атканда баягы нымдын баары токтолуп калат экен да, 70 сантиметрдечи. Ошо чыгып атканда баягы жалбырактарга именно майдын орто чегинде уже берип баштайт экен да. Ошондо көчөт 30%-га түшүмдүүлүктү көбөйтүп алат экенбиз. Азыр эми эмне көрөбүз? Азыр айдагандан кийин метр барбы? Бар. Азыр метрди көрсөтөбүз, деген иштери бар экен. Ошо менен көрсөтөбүз канча киргенин. Мына ушул бул жерде азыр бүт толугу менен айдап чыгат. Айдап чыккандан кийин даярдап кой. Бул жерде айдалган эмес эч нерсе. Селген жок. Бул айдалгандан кийин кар жок болгондон кийин даяр болгондо селка менен, түз селка менен айдап эле сээп салат.
Ушу мына. Мына. Бул жерде вообще кирип кетти. 70. Уже точно 70. 70. Мына сон.